Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Ақ-Ордадан 90 квадрат метр болған сатылушы таун хаус көргөзмөкчүмүн туғандар. Баасыдагы көпчүлүгүңүздөргө жакчу баа $35,000 экен. Азыр эми сіздерге биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Гагарин жана Белек көчөсүнүн кесишинде турам. Ушул жерден сіздер эгер чыгыш тараптан келе атсаңыздар, оң тарапка карай Белек көчөсү менен киресиздер. Белек көчөсү 66-даректе сатылуучу объект жайгашкан. Анан бул жерден тугандар шаардын бурч-бурчуна маршрутка, автобустар көпчүлүк эле жүрөт. Бир аз чыгышты карай жүрсөңүздөр, Тагай Гагарин көчөсүн кесип ал жерде мектеп, тегерек четте мектеп, садик, мечиттер бар экен тугандар. Эми калган маалыматты барып сатылуучу объектке жетип берейин. Окей тугандар, келүү ушундургөнчө таун хауска да жетип келип калдым. Дарек Белек көчөсү 66-даректе жайгашкан. Жана айткандай, Гагаринен деле мына жакын деле аралыгы. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу таун хаус бул 90 квадрат метр болгон, бул таун хаус болуп калат. Калгандары сатылган. Анан бул катталдагысы калып тур тугандар. Ушул экөөсүнө сурасаңыздар болот. Ал сиздерге бирөөсүнүн ички тарамын көргөзөйүн. Баары окшош 90 квадрат метр. Стенасы цип-панель. Канаданын технологиясы менен кылынган экен. Тугандар сырткы тарабы болсо фасад Халберг деп кеткен, российский техноникаль тугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Бул таунхаус 90 квадрат метр. Анан бул жагына өзүңүздөрдүн машина койгоңуздарга жайы. Бул жака чейин. Окей. Эки машина кене баркадай көрүнөт. Так. Кошуналар. Бул райондун көрүнүшү. Андан ары сырткы тарабы жана айткандай российский Халберг, российский техноникал ушундай материал экен фасады тугандар. Андан ары мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, картонсада темирден болгон эшик орнотулган. Андан ары түз кирсек, бул жакта кухнясы. Кухонный мебелдер, пластик терезелер, полдор ламинат. Баш тараптан терезелер орнотулган тугандар. Биринчи этажында кухня. Андан кийин бул жагында санузел. Тугандар. Ваннасы, ракайнасы. И бул жагында жаткан тугандар, мынакей унитаз. Дагы маалыматы. Биринчи этаж кухня, санузел жана бул жакта бир бөлмөдөн турат. Мынакей. Батыш тараптан терезелер. Чыгыш тарабынан экен кечиресиздер. Пластик терезелер. Картонсадай ремонт. Негизинен бул цип-панель менен салынган үйлөр. Жылуу болот экен тугандар. Жылуу. Так, бул үйдүн экинчи этажы. Окей. Картонсадай ремонт жана бул жерде дагы азыркы учурда могу коридор чыккан жерден башка 2 бөлмө жана чакан балкону бар. Кааласаңыздар 3 бөлмө калсаңыздар деле болот экен. Так. Чыгыш тарабынан терезелер. Окей, бул жер балдар бөлмөсү экен. Картонсадай ремонт. Бул тарабында тугандар мынакей дагы бир бөлмө. Батыш тарабынан терезе. Картонсадай ремонт. Анан тугандар азыркы учурда отопление жок. Кондиционер же болбосо электрический печкалар менен эле үйдү жылытсаңыздар болот. Себеп дегенде үйдү цип-панель жылуу кармайт экен тугандар. Мынакей бул чакан балкон. Бул жагынан жабылып калыптыр азыр. Бул жагы балкон. Үйдөн район. Енен көрүнүп жатат, кондиционер орнотулган тугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул
90 квадрат метр болгон таунхаустун баасы $35.000. Документтери боюнча айтып атырмын. Целый участоктун кызыл китеби бар. Үйдүн чек паспорту жасалган, азыр учурда ДДУ. Баасы $35.000, эсинин номери экранда жана описанияда эсетел деп жазылып турат. Сону окуп сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул таунхаус ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки жашка чейин саламатта калыңыздар.